Адистер ачактан бери эле маалыматтарды бизге көнүмүш терабайттар менен эсептебей калышкан. Анткени акыркы 2 жылда дүйнөдө болгон маалыматтардын 90% топтолгон жана анын көлөмү күн сайын өсүп келет. Бүгүнкү күнү тармакта 16 зеттабайт маалымат сакталууда. Аны биз күнгөн терабайттарга которсок 9 бар сан келип чыгат. Аналитикалык изилдөөлөргө ылайык 2025 жылга карата интернеттеги маалыматтардын глобалдык көлөмү 160 зеттабайттар көп көлөмдү түзүп калат. Экономиканын бардык тармактарын жалпы санариптештирүү, электрондук документ жүргүзүү жана биг дата мүмкүнчүлүгүнүн ачылышы санариптик маалыматтарды сактоо тутумдарын өнүктүрүүгө күчтүү түрткү болуп калды. Интернет колдонмолордун жана смарт сити бөлүкчөлөрүнүн өнүгүшү дагы олуттуу таасир этүүдө. Анткени бардык акылдуу түзүлүштөр кабыл алган маалыматтык зор агым күн өткөн сайын аларды сактоо боюнча жаңы чечимдерди талап кылууда. Анткени Cisco компаниясынын серепчилеринин божомолу боюнча жакынкы 3 жылда IoT кошулуулардын саны дээрлик 14 миллиардка жеткен. Бүгүнкү күндө бул сан 2 эсе аз. Данные различаются между собой, да? Данные это основное. Маалыматтар өз ара айырмалуу. Аталган маалыматтар ар бир ишкананын негизги активи. Маалымат түзүмдөшкөн жана түзүмдөшпөгөн болуп бөлүнөт. Түзүмдөшпөгөн бул видео файлдар. Алар мисалы коопсуз шаар тутуму же видео байкоолор. Ал маалыматтарды дагы сакташ керек. Ошон үчүн өзүнчө тутум каралган. Маалыматтарды кымбат жабдууларга чыгым сарптабай сактоо зарылдыгы булут сервистеринин олуттуу өнүгүшүнө алып келди. Бул жөнүндө сандар дагы далилдейт. Клауд технологияны жалпы коомдук жеткиликтүүлүк алкагында колдонуу мүмкүнчүлүгү үчүн өткөн жылы планета калкы 153,5 миллиард доллар акча короткон. Бул 2016 жылдын көрсөткүчүнөн дээрлик 40 миллиард долларга көп. Требования к оборудованию, на котором размещено специализированное программное обеспечение, которое позволяет... Бул бизнести колдоого мүмкүндүк берген адистешкен программалык камсыздоо орнотулган жабдууларга карата талап олуттуу ыргак менен өсүүдө. Ал эми кичи компанияларга программалык камсыздоону камтый алган өз инфратүзүмүн камсыздоо мүмкүнчүлүгү өзгөчө чектелүү болууда. Ошондуктан бул уюмдар чоң гиганттардын инфратүзүмүн колдоно алышаарын, программалык камсыздоону башкаруу жана темир сатып алуу көйгөйлөрүнөн арылууга, ошол эле учурда азыраак акчага жетиштүү түрдө сапаттуу жана коопсуз сервис алууга болорун түшүнгөндүктөн булут сервистерине суроо талап өсүп жатат. При этом получить достаточно качественные сервисы, безопасные, за гораздо меньшие деньги. Серепчилер Казакстан булут сервистерине ишенбестик баскычынан өткөндүгүн белгилешет. Аналитиктердин маалыматына ылайык маалыматтарды сактоо жана иштетүү боюнча ата мекендик рыноктун көлөмү дээрлик 6 миллиард теңгеге бааланат. Бирок булут сервистери деген эмне? Маалыматтарды бөлүштүрүп иштете турган бул технология компьютердик ресурстар жана кубаттуулуктар колдонуучуга интернет сервис катары сунушталат. Башкача айтканда бул бүткүл дүйнөлүк желедеги кандайдыр бир ишкердик аянтча же тагыраак айтканда алыскы сервер болуп саналат. Мы все пользуемся поисковыми сервисами, они тоже построены. Биз баарыбыз кадимки клауд сервистерге орнотулганбыз. Дүйнө жүзү боюнча бөлүштүрүлгөн жана Google издегиштери бизге керектүү ресурсту таап бериш үчүн бир жалпы ресурсту пайдаланган издөө сервистерин колдонобуз. Булут компаниялары сунуштаган бир кыйла кеңири таралган кызмат көрсөтүүлөрдүн бири бул маалыматтарды сактоо үчүн алыста турган жабдууларды ижарага берүү. Бул демек мындай сервисти пайдалануу менен буйрутмачы кымбат баалуу кошумча сервер, чыгарып алынуучу жана башка жабдууларга чыгым болбойт дегенди түшүндүрөт. Данный сервис позволяет без значительной инвестиции в собственную инфраструктуру воспользоваться инфраструктурой. Бул сервис өздүк инфратүзүмгө инвестиция салбастан, мисалы Microsoft компаниясы сыяктуу дөшалардын инфратүзүмүн пайдаланууга жана өздүк бизнес маалыматтарды Microsoft компаниясынын кайсыл бир дата борборуна жайгаштырууга, ошол эле учурда бул маалыматтарга корголгон жана коопсуз жеткиликтүү камсыздоого мүмкүндүк берет. Бул бизнес маалыматтарды коопсуз сактоонун негизи болуп саналат. Маалыматтарды сактоодон тышкары булут сервистери менен иштөө программалык камсыздоону, мисалы бухгалтердик, жыйынтык чыгаруу үчүн иштеп чыгууларды, фото жана видео редакторлор, 3D үлгүлөрдү түзүү үчүн тиркемелерди жана башкаларды ижарага алууга мүмкүндүк берет.
SaaS, Software as a Service. Бул сервис SaaS, Software as a Service деп аталат. Сиз бул программаны ижарага аласыз. Айтсак Windows Server программалык камсыздоонун өзү $1000 кымбат турат. Бул көпчүлүк чакан бизнес ишканалары үчүн чоң акча. Алар лицензиясы жок программаларды колдонушат. Эгерде чакан бизнес ижарага алса, айына $30 төлөйт. Бул сумманы оңой эле төлөй алышат. Ошондой эле салык алынуучу база көбөйөт. Лицензиялуу программалык камсыздоонун колдонуучуларынын дагы саны өсөт. Количество пользователей лицензионного программного обеспечения. Компаниянын жумушун булут ыкмасына өткөрүүдө ижарага сактоо жайын же программалык камсыздоонун гана эмес, ошол эле программалык камсыздоону тейлөө боюнча сервисти дагы ижарага алууга мүмкүнчүлүк бар. Например, сервис корпоративной почты Microsoft Exchange. То есть вы получаете его готовую услугу, соответственно... Мисалы, корпоративдик почтанын сервисин сиздер даяр кызмат катары аласыздар. Инженерлер ал кызматты башкарат, иш жүргүзөт. Башкача айтканда, тууралоого, коштоочу программалык камсыздоого, техникалык адиске, жабдууларга, коштоочу кызматтарга ашыкча чыгым болбостон даяр сервисти аласыз. На специалиста технического, соответственно, на оборудование, на сопровождение, то есть у вас нет этих затрат. Клауд чечимдерди сунуштаган ишканалардын негизги кардарлары катары банктар, телекоммуникациялык жана логистикалык компаниялар сыяктуу ири корпорациялар, ошондой эле мамлекеттик түзүмдөр эсептелет. Изначально облачные сервисы наиболее популярные были среди заказчиков в сфере экономики с высокой Алгач булут сервистери атаандаштык жогору болгон экономика жаатындагы буйрутмачылар арасында абдан белгилүү болгон. Анткени биз глобалдык трендтерди улай жүрөбүз. Ошондой эле бул тренд ушул индустрияга жана бизге келди. Башкача айтканда, маалыматтын жеткиликтүүлүгү абдан маанилүү жана маалыматтарды жоготуу кыйроо катары болгон уюмдар үчүн ал маалымат жөнөкөй компанияда бир мүнөттө саналат жана маалыматтарды сактоонун тобокелдиги, жеткиликтүүлүгү мындай индустрия үчүн артыкчылыктуу маселе. Ошондуктан алар өздүк инфратүзүмүн Amazon же Microsoft сыяктуу дөшалардын инфратүзүмүн пайдалануу менен өстүрүүгө аракеттенишет. Ири корпорациялар сыяктуу эле Казакстандын чакан жана орто бизнеси дагы алыс турган серверлер менен иштөөгө өтүүдө. Рыноктун катышуучуларынын айтымында мындай кардарлардын жылдык өсүшү 40% түзөт. С раздрозненной структурой, да, то есть... Бул чачкын түзүмдөгү компания, тактап айтканда көптөгөн филиалдары бар. Алар борбордошкон сервис түзүү максатында иштеген шаарлар, облустар боюнча чачкын жайгашкан көптөгөн маалыматтык тутумдары бар. Биз мындай компанияларга кеңеш беребиз. Алардын булут сервисине миграция болушуна, андан ары коштоого жардам беребиз. Башкача айтканда, маалыматтык тутумдары чачыранды компанияларды бирдиктүү борбордошкон тутумга бириктирет жана бардыгы учурчак режиминде иш алып барат. Все работают с единой системой, то есть в реальном режиме времени. Серепчилер белгилегендей, бизнесте булут чечимдерине өткөрүү өздүк каражаттарды үнөмдөгө шарт түзөт. Анткени жабдууну жана программалык камсыздоону сатып алгандан көрө аларды ижарага алуу 2 эсе арзан түшөт. Мощности современных серверов, компьютеров, они настолько сильные, что чаще всего... Заманбап компьютерлер ушунчалык кубаттуу. Катардагы компаниялар көбүнчө алардын 10-15% гана колдонушат. Башкача айтканда, жалпы кубаттуулуктун 85-90% жөн эле турат. Бизде болсо учурда тыгыз топтолгон буйрутмачылар бар. Алардын эсебинен керектөө 80-90%га жетет. Бул биз үчүн абдан ыңгайлуу. Утилизация, она доходит 80-90%. Вот за счет этого, соответственно, у нас это выгодней. Мындан кызматкерлер штатынан дагы үнөмдөгө болот. Анткени алыскы сервер менен иштешүү компания маалыматтарына жер шаарынын бардык жеринен интернет аркылуу кирүүнү камсыздайт. Ошондуктан фирманын ишин виртуалдаштыруу кеңселерди дайым эле кызматкерлерди кармоону талап кылбайт. Бул адистер жана бизнесмендер үчүн абдан ыңгайлуу. Запуску такого одного из сервиса, который называется виртуальный. Биз ушул тапта сиз өз компьютериңизге интернет аркылуу алыстан кошула ала турган бир сервисти ишке киргизүүнү даярдап жатабыз. Мисалы, Алматы үчүн эсептөөлөрдү жүргүздүк. Анда компанияга кеңсеге адамды күтүү канча турарын санадык. Компания содержит человека. Алматыда кеңсени ижаралоо акысын кошкондо бир кызматкерди күтүү 30 000 теңге турат. Бул сервис үчүн ал 10 000 теңге сунуштоого даяр. Башкача айтканда 3 эсе үнөмдөгө болот.
сервис, это позволяет сделать то же самое практически за 10 тысяч тенге в месяц. То есть экономия в 3 раза. Булут сервистери колдонуучулар үчүн жогорку өндүрүмдүү байланыш каналындагы жеткиликтүү маалыматтык ресурстар десек болот. Чындыгында бул атайын технологиялык комплекс же дата борбор зарыл болгон кабаттуу өзүнчө бир программаны камсыздоо болуп саналат. Мы с вами находимся в одном из машинных залов коммерческого независимого... Азыр сиздер менен көз карандысыз коммерциялык маалыматтарды иштетүү борборунун машина залдарынын биринде турабыз. Мисалы ушул зал 500дөн ашык сервистердин үзгүлтүксүз иштешине эсептелген. Адатта серверлер ушундай кутуларга салынат. Бул шкафта сиздер 18 сервер көрүп турасыздар. Дата борборлордун сыйымдуулугу ушундай сервер шкафтарынын саны менен ченелет. Дата-центров измеряется... Сиздер Google, Facebook, YouTube колдонгонсуздар. Анан Google өзүндө 50 коммерциялык дата борбору бар экендигин жарыялады. Жана ушул дата борборлордо 50 миңден ашык ушундай шкафтар жайгаштырылган. И в этих коммерческих дата-центрах размещено более 50 тысяч вот таких шкафов. Мына ушул маалыматтарды иштетүү борборунда бир нече казакстандык банктердин, байланыш операторлордун, мамлекеттик уюмдардын жабдуулары жана ири онлайн долбоорлордун серверлери жайгашкан. Бул корпорациялардын бардыгы тең өздөрүнүн сервистеринин үзгүлтүксүз иштешине муктаж. Ошондуктан мында жабдуулар 1 мүнөткө дагы өчпөйт. Нон-стоп тартибинде иштөө үчүн супер кубаттуу кондиционерлер керек. Анткени ар бир процессор чайнек кайнаганда жылуулук бөлүп чыгарат. Ал эми ысып кетүү, токтоп калуу же таптакыр эле өчүп калуу менен коштолот. Мындан тышкары бардык ушул компьютерлер чыңалуунун кичинекей эле өзгөрүүсүнө абдан сезимтал келишет. Серверлер үзгүлтүксүз электр кубаты жана кошумча электр булагы менен камсыздалат. Тынымсыз электр булагы бул кадимки UPS-тер. Алар көпчүлүк компьютер колдонуучуларда бар. Бул компьютердик залда дата борборго жайгаштырылган серверлерди үзгүлтүксүз энергия менен камсыздаган бир нече UPS-тер орнотулган. Мындай технологиялык жабдуу албетте серверлердин, аны менен катар компаниялардын үзгүлтүксүз иштешине кепилдик берет. Бирок форс-мажордук кырдаалды эч ким айта албайт. Ошондуктан машина залдарына жана маалыматтарды иштетүү борборунун ички микроклиматына сутка бою байкоо жүргүзөт. Здесь находится комната дежурного оператора, это называется. Оператор отслеживает Мында нөөмөтчү оператордун бөлмөсү бар. Ал имарат ичине видеокамералар менен байкоо салат. Мында монитордо көрсөтүлгөн технологиялык климаттын мүнөздөмөсүн карап турат. Зарыл учурда чакырык боюнча нөөмөтчү оператор атайын регламенттик жол жобоо менен кандайдыр бир иштерди аткарат. Мисалы кардардын жабдуусун кошуу, өчүрүү, кайра иштетүү, кошумча сынак жабдууларды кошуу сыяктуу жана башка жумуштарды жасайт. Подключить какое-то дополнительное тестовое оборудование. Мындай маалыматтарды иштетүү борборлору кардарлардын жабдууларын үзгүлтүксүз иштетүүдөн тышкары серверлердин өзүнүн жана анда сакталган маалыматтардын дагы коопсуздугун кепилдейт. Биз санариптик агымдардын коопсуздугуна жооп беребиз. Бул сервис security, аз тейлөө деп аталат. Башкача айтканда, секаз дүйнөдө абдан тез өнүгүп жатса, сервис бул фильтр, спамдан, чабуулдан жана башкаларды коргоодо, кардардын санариптик агымдарынын коопсуздугун камсыздоого керектүү. Албетте, бардык эле уюмдар өз маалыматтарын жана программалык камсыздоолорун алыстырган серверлерде сактоого даяр эмес. Айрым фирмаларга мунун таптакыр зарылчылыгы жок. Өздөрүнүн IT инфратүзүмүнө ээ болгон компаниялар дагы бар. Айтмакчы, алардагы тынымсыз түрдө кубаттуулукту жогорулатууну, программалык камсыздоону талап кылат. Бирок алдыңкы вендорлор ушундай чакан маалыматтарды иштетүү борборлору үчүн жаңы жабдууларды чыгарууда. Алар кардардын талабына ылайык жасалган жана орнотулган блок системалар. Алар жеңил бөлүштүрүлөт жана бир тутум өзүнө тармактык жабдууну, сервердик жабдууну жана маалыматтарды сактоо тутумун камтыйт. Анан ушул бардык виртуалдашкан чечим буйрутмачыга келет жана бир консоль менен башкарылат. Албетте, мындай башкаруу бир кыйла жеңил. Биз бул тутумду конвергенттүү жана гиперконвергенттүү деп жалпы түшүнүк менен айтабыз. Алар ушул тутумдар менен иштөөнү жөнөкөйлөтөт. Алар бир кыйла жогорку өндүрүмдүү жана бөлүктөргө оңой бөлүштүрүлөт. Бул кардардын же маалыматтарды иштетүү борбору үчүн абдан керек жабдуу. Жеке менчик жана мамлекеттик тармактагы маалыматтык технологиялардын маанисин кеңейтүү санариптик мамлекетке өтүүнүн негизи болуп саналат. Дүйнөлүк алдыңкы серепчилердин божомолдору боюнча 2020-жылга карата глобалдык экономиканын чейрек бөлүгү электрондук үлгүгө которулат. Андан Казакстан дагы четте калбайт.
Мында бардык маанилүү тармактар жигердүү түрдө санариптештирүүгө өтөт. Бул демек кайсыл бир жерде сактоо зарыл болгон маалыматтардан улам көбөйөт дегенди билдирет. Ошондуктан булут тутумдары менен дата борборлорду куруу, маалыматтык коопсуздуктун деңгээлин жогорулатуу, санариптик жибек жолу өнүгүүсүнүн иш-чаралар комплексинде белгиленген Санариптик Казакстан мамлекеттик программасынын башкы тапшырмаларынын бири болуп саналат.